Ықыластуулук 6. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям айтат. Чындыгында Алла Таала жакшы менен жаман амалдар тууралуу аныктама берип, анан мындайча баяндама берген. Ким жакшы амал кылууга ниеттенип, бирок кайсы бир себептен аны кыла албай калса, Алла Таала ага толук сооп жазат. Ал эми ниеттенгенден кийин аны аткарса, Алла Таала 10-дон 700-гө чейин, балким андан да бир канча эсе көп сооп жазат. Ким күнөө жасоого ниет кылып, бирок аны кылбай койсо, Алла Таала ага бир толук сооп жазат. Себеби ал Алла Тааладан корккондуктан күнөөнү таштады. Ал эми ниеттенгенден кийин аны аткарса, анда Алла Таала ага бир эле күнөө жазат. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям айтат. Чындыгында Алла Таала жакшы менен жаман амалдар тууралуу аныктама берип, анан мындайча баяндама берген. Ким жакшы амал кылууга ниеттенип, бирок кайсы бир себептен аны кыла албай калса, Алла Таала ага толук сооп жазат. Ал эми ниеттенгенден кийин аны аткарса, Алла Таала 10-дон 700-гө чейин, балким андан да бир канча эсе көп сооп жазат. Ким күнөө жасоого ниет кылып, бирок аны кылбай койсо, Алла Таала ага бир толук сооп жазат. Себеби ал Алла Тааладан корккондуктан күнөөнү таштады. Ал эми ниеттенгенден кийин аны аткарса, анда Алла Таала ага бир эле күнөө жазат. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям айтат. Чындыгында Алла Таала жакшы менен жаман амалдар тууралуу аныктама берип, анан мындайча баяндама берген. Ким жакшы амал кылууга ниеттенип, бирок кайсы бир себептен аны кыла албай калса, Алла Таала ага толук сооп жазат. Ал эми ниеттенгенден кийин аны аткарса, Алла Таала 10-дон 700-гө чейин, балким андан да бир канча эсе көп сооп жазат. Ким күнөө жасоого ниет кылып, бирок аны кылбай койсо, Алла Таала ага бир толук сооп жазат. Себеби ал Алла Тааладан корккондуктан күнөөнү таштады. Ал эми ниеттенгенден кийин аны аткарса, анда Алла Таала ага бир эле күнөө жазат. Бухари.